Саламатсыңар балдар. Анда эмесе кезектеги сабагыбызды баштасак. Бардык балдар, маанайыңар жакшыбы? Бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Маанайыбыз жакшы болсо, анда сабагыбызды баштайбыз балдар. Сабактын баштаар алдында кыргыз тилинин тил гимни менен баштайбыз. Тил гимнин хор ырдайбыз. Кана баарыбыз даярбызбы? Баштадык. Жакшы балдар. Ар бириңер ушул кыргыз тил гимнин аябай жакшылап жаттап алгыла. Ар бир сабакта гимнди ырдап жүрүшүбүз керек. Кыргыз тили сабагында биз гимнди жакшы жаттап билишибиз керек балдар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы менен силерди тааныштырсам, сабагыбыздын темасы дарыгердин кабыл алуусунда. Бүгүнкү сабакта биздин биринчи максатыбыз, билим берүүчүлүк максатыбыз. Жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүп, үлгү боюнча сүйлөй алсак, тазалыкты, ден соолукту сактоо керектигин билсек, сабакта өтүлгөн лексиканы сүйлөө ичибизде колдоно алсак, анда биздин биринчи билим берүүчүлүк максатыбыз ишке ашат. Эгерде биз тема аркылуу кыялдануубузду, ой жүгүртүүбүздү, кабыл алуу, эске сактоо чыгармачылыгыбызды калыптандырсак, анда биздин өнүктүрүүчүлүк максатыбыз ишке ашат. Ынтымактуулукка, бири-бирибизди сыйлоого, бири-бирибиздин пикирлерин уга билүүгө, тазалыкка, сулуу жазууга тарбиялансак, анда биздин үчүнчү тарбиялык максатыбыз ишке ашат. Эми балдар,
Сабакты баштаар алдында биз кичинекей оюн ойноп баштасак. Оюнубуздун аты чынжырча оюну. Чынжырча оюндун аткарууда ушул сөз тамгалардан силер сөз курашыңар керек. Канча сөз курайсыңар? Кана 8 сөз куралат экен. Ушул сөздөр бири-бири менен жабыштырылып, жазылып калыптыр. Бирине бири уланып чынжырча оюну болуп. Кана ушул жерден 8 сөз табышыңар керек экен балдар. Кана аракеттенгилечи. Калем сапты алып, дептерди алып ачып, сулуу жаза баштайбыз. Канча сөз курап тапсак болот экен ушул жерден. Бардык сөздөр бири-бири менен чынжырча болуп байланышып калыптыр. Тапкыла балдар, убакыт беремин. Кана канча сөз таптыңар балдар? 8 сөз табылыш керек. Убакыт аз калды балдар. Кана эми текшеребиз. Биринчи сөзүбүз алма, алмурут, тарак, козу, уйгак, күз, зым, мал. Бул жерде кайсы сөз түшүнүксүз силерге? Зым, проволока, таны билебиз, проволока. Калган сөздөр түшүнүктүү. Уйгак это крапива. Же болсо жабышкак бир чөп бар, бул дагы чөптүн аты. Так, андан кийинки биздин силерге бир табышмагым балдар бар силерге. Табышмакты таап туруп, анан сабагыбызга өтсөк. Басып көрөт ичиңди, ачып көрөт тишиңди. Ооруп калсаң эстейсиң эң керектүү кишиңди. Табышмактын жандырмагын табабыз. Табышмактын жандырмагын ойлонуп тапкыла. Ойлонууга 1 мүнөт. Тап койдуңар окшойт, таптыңарбы? Басып көрөт ичиңди, ачып көрөт тишиңди. Ооруп калсаң эстейсиң эң керектүү кишиңди. Кана балдар, табышмактын жандырмагын азыр таап айтабыз. Ким таап койду? Анда эмесе табышмактын жандырмагы бул кесип ким экен? Дарыгер. Дарыгерге ичибиз ооруп калса, башыбыз ооруп, тишибиз ооруса дагы дарыгерге кайрылат экенбиз. Бүгүнкү сабагыбыздагы ушул дарыгердин кабыл алуусунда деген теманы өтөт экенбиз, балдар. Эмесе китебиңерди ачабыз дагы дарыгердин кабыл алуусунда деген теманы табабыз. Бул жерде жаңы сөздөр менен, адаттагыдай эле жаңы сөздөр менен таанышабыз. Жаңы сөздөрдү орус тилине которуп, чечмелеп, сөздөргө синоним, антоним, түшүнүксүз сөздөрдү антоним, синонимдер менен таап түшүндүрсөк болот экен. Чечмелейбиз сөздөргө. Алым жок. У меня нет сил. У меня нет сил. Алым жок деген сөз бар экен тексттин ичинде. Бүгүнкү өтө турган темада. Экинчи сөзүбүз дем алыңыз. Дышите. Дышите. Дем алыңыз. Кызарып калыптыр. Кызарып калыптыр. Покраснел. Покраснел. Сасык тумо. Сасык тумо. Грипп. Тыңшап көрөйүн. Тыңшап көрөйүн.
послушаю, послушаю. Терең, терең, глубоко, глубоко. Бүгүнкү сабагыбызда ушул сөздөрдү колдонуп, ушул сөздөрдү активдештирип, ушул сөздөргө сөз айкаштарды, сүйлөмдөрдү түзүшүңөр керек балдар. Тексттен пайдаланып окуйбуз жана маанисин түшүнүшүңөр керек. Ушул сөздүккө карап маанисин түшүнөбүз. Эми болсо китебибизди ачабыз дагы балдар. Экинчи көнүгүүнү аткарууга аракеттенебиз. Сөз айкаштарын түзгүлө деген тапшырма бар экен. Экинчи көнүгүүнү аткарабыз. Менин деген сөзгө кайсы сөздү кошсок, кошуп сөз айкашын түзөбүз. Ойлонгула. Бул тапшырманы биз ооз-эки түрүндө аткарабыз. Менин эмнем, менин эмне болдум же болбосо менин алым жок деп түзсөк болот экен сөз айкашын. Менин алым жок. Алма кандай болот? Кандай түстө болот? Алма бышайын дегенде кызара баштайт. Алма кызарып калыптыр десек болот. Помидор. Помидор дагы бышайын дегенде кандай түстө болот? Кызарып калат. Кызарып калыптыр. Тамагы, тамагы окуучунун, баланын тамагы эмне болуптур? Ооруп калыптыр деген сөз айкашын түзсөк болот экен. Сизди дарыгерге барганда эмне кылат бизди дарыгерлер? Тыңшап көрөйүн деп сөз айкашын түзсөк болот экен. Баланы эмне кылайын баланы? Угуп көрөйүн. Дарыгер баланы угуп көрөт, Терең. Эмне деп айтат дарыгер? Терең дем алыңыз деп айтышы мүмкүн. Терең дем алыңыз. Глубоко дышите. Дышите глубоко деп айтышы мүмкүн, Сасык тумо. Сасык тумо. Кайсыны кошобуз ушул жерге? Кайсы тийген деген сөздү коебуз, сөз айкашын түзгөндө. Сасык тумо, тийген. Сөз айкаштарын түзүп алдык балдар. Жаңы сөздөрдү колдондуңарбы? Түшүнбөй калган глубоко, дышите деген, терең дем алыңыз деген сөздү койдук. Жаңы сөздөрдү пайдаланабыз. Активдештирип, сөз айкаштарын түзүп, сүйлөмдөрдү түзөбүз жаңы сөздөр менен. Кийинки тапшырмага өтөбүз балдар. Дарыгердин кабыл алуусунда деген текстти көрдүңөр балдар. Ошол жерде оорулуу менен дарыгердин аңгемесин окуйбуз. Оорулуу менен дарыгердин аңгемесин ролдоштуруп окууга аракеттенели. Оорулуу мен болсом, дарыгер силер болосуңар. Кана китепти кармап окуй баштайбыз. Оорулуу. Кечиресиз, кирсе болобу? Дарыгер, кириңиз. Отуруңуз. Сизге эмне болду? Мен менен кошо окугула балдар. Оорулуу. Доктур, башым ооруп жатат. Алым жок. Дарыгер, качантан бери? Этиңиз ысыган жокпу? Көрөлүчү. Оорулуу. 2 күн болду. Тамагым ооруйт, жүчкүрөм, жөтөл да бар. Дарыгер, оозуңузду ачыңыз. Тамагыңыз кызарып калыптыр. Этиңиз да ысык экен, 38 градус. Келиңиз тыңшап көрөйүн. Терең дем алыңыз. Сизге сасык тумо тийген. Оорулуу. Дары жазып бересизби? Мына рецепт. Бул дарыларды тамактан кийин 3 маал ичиңиз. Тамагыңызды чайкаңыз. Төшөктө жатыңыз. Жума күнү мага кайра келесиз. Оорулуу. Рахмат, жакшы калыңыз. Окудуңарбы балдар? Дарыгер менен оорулуунун аңгемесин, маегин окудук, Биз ооруп калган учурда кимге кайрылат экенбиз балдар? Дарыгерге кайрылат экенбиз. Дарыгердин айткан сөздөрүн дыкат угуп, ошону биз аткарууга аракеттенишибиз керек, Дарыларын ичип, тамагыбызды чайкай турган дарыларды чайкашыбыз керек. Эгер сасык тумо болуп же тамагыбыз ооруп калган болсо. Ушул дарыгердин кабыл алуусунда деген текстти үйдөн ролдоштуруп окугула. Балдар, дагы бир жолу
эки жолу ролдоштуруп окугула. Ден соолукту биринчи иретте ден соолукка көңүл бурушубуз керек балдар. Дени сак болсок биз баардык нерсени ишке ашырабыз. Эми кийинки көнүгүүгө өтөбүз балдар. Суук тийген абалда ден соолугубуз суук тийип калганда кандай абалда болобуз? Ошону биз жазышыбыз керек. Калем саптап алабыз. Андан кийин жаза баштайбыз. Өзүмдү начар сезип турам. Үлгүс. Башым ооруп жатат. Алым жок. Тамагым ачышат. Жөтөл да бар. Этим ысык 38 градус. Мага суук тийген окшойт. Ушундай түрдө жазышыңар керек. Силер үйдөн дагы кошумчалап суук тийгенде кандай абалда болосуңар жазып келгиле балдар. Ушул үлгүгө кошумчалап үлгүнү да жазсаңар болот. Андан кийин балдар эсибизге тута турган нерсе бар экен бул жерде. Айын мүчөсү жөнүндө сөз болот бул жерде. Айын деген мүчө бул этиштин негизги этиштерге, уңгу этиштерге уланат дагы, кыймыл аракеттин келечекте боло тургандыгын билдирет. Жана ошондой эле жогорку класстарга барганда өтөсүңөр тилек ыңгайды билдирет. Кыймыл аракеттин келечекте боло тургандыгын билдирип, келер чакта турат да. Айын мүчөсү келер чакты жасай турган мүчө экен. Мен барайын. Бара турган ою бар. Бирок барай элек. Кыймыл аракет ишке аша элек. Бар деген негизги этиш, уңгу этиш деп да айтсак болот. Айын бул келер чактын мүчөсү. Кыймыл аракет ишке аша элек. Мен көрөйүн. Уңгусу кайсы? Көр уңгу этиш, буйрук этиштер уңгу этиш болот. Көр буйрук этиш, өйүн бурук келер чактын мүчөсү. Тилек ыңгайды жасоочу мүчө деп айттым. Жогорку класстан өтөсүңөр. Айын, эйин, оюн, уюн, үйүн болуп өзгөрүшү мүмкүн. Көрөйүн. Мен келейин. Уңгусун тапкылачы. Уңгу этишти. Кел уңгу этиш, эйин келер чактын мүчөсү. Мен карайын. Кара буйрук этиш. Кара уңгу этиш. Буйрук берип атабыз, кара деп. Ошол уңгу этиш болот, негизги этиш. Ийин мүчөсү, келер чактын мүчөсү. Төлөйүн, мен төлөйүн. Төлө уңгусу, юн келер чактын мүчөсү. Кыймыл аракет ишке аша элек, келер чакта турат баяндоочубуз. Мен ээси сүйлөмдүн, төлөйүн баяндоочу. Мен окуйун. Оку уңгу этиш. Юн бул келер чактын мүчөсү. Ушуну эске тутуп алышыңар керек. Айын мүчөсү бул келер чакты уюштуруучу мүчө экендик. Ал уңгу этиштерге же болбосо этиш сөздөргө уланып келер чакты түзөт экен. 5-чи көнүгүүнү дагы үйдөн жазып келесиңер балдар. Мен силерге жардам берип коеюн, кантип жазабыз. Айын мүчөсү өзгөрөт дегенбиз. Айын, эйин, уюн, өйүн, үйүн болуп өзгөрүшү мүмкүн. Өзгөргөн түрүндө жазышыңар керек ар бир сүйлөмдү. Дарыларымды өз убагында ич, уңгуда ичке үндүү болсо, мүчөсүндө дагы ичке үндүлөр катышы керек. Ичейин. Үй тапшырмаларымды тез аткар. Уңгуда жоон үндүлөр турат. Мүчөсү дагы жоон үндүдөн болуш керек. Аткар, айын. Кары кишиге орун бер. Бер. Кайсы мүчөнү улайбыз? Бер деген уңгу этиште үндүүлөргө көңүл бурабыз. Е деген үндүү, жоон үндүү, ичке үндүү. Силер жоон үндүүнү, ичке үндүүнү да эстеп алышыңар керек. Жоон үндүүлөрдү эстейбиз. А, О, У, И. Булар жоон үндүлөр. Уңгу этиштин ичинде А, О, У, И жоон үндүлөр болсо, мүчөлөр дагы ушул жоон үндүлөрдөн башталыш керек. Эгерде уңгу этиштин ичинде ичке үндүлөр болсо, анда мүчө дагы ичке үндүлөрдөн башталыш керек. Если перевести на русский язык,
то в корне глагола, если в корне глагола есть твердые гласные, это а, о, у, то окончание тоже начинается с твердого гласного. Если в корне глагола имеются мягкие гласные, то окончание тоже начинается с мягкого гласного. Ошол мүчөлөрдү туура коюуга аракеттенгиле. Апа драма ийримине катыш айын. Катыш деген унгунун ичинде а, жоон үндүлөр болуп турат. Ошондуктан мүчөлөр дагы жоон үндүдөн башталыш керек. Айын деген жоон үндүлөр койдук. А, ын, ай, а, ын. Эртең менен саат 7-де тур. Бул жерде у жоон үндү, мүчөсү дагы жоон үндүдөн башталыш керек. Турайын. Бийиктикке секирип көр. Ичке үндү болгондуктан көрөйүн. Кыргыз тилинен мектептин олимпиадасына катышайын. Түшүнбөгөнүмдү мугалимден сурайын. Мына ошентип үй тапшырманы дагы биз ооз-эки окуп даярданып койдук, үйдөн жазып келесиңер. Бүгүнкү сабагыбызда балдар дарыгерге кайрылуу жөнүндө, дарыгерге кайрылгандагы өзүбүздүн абалыбызды айтып берүү жөнүндө сүйлөштүк. Бүгүнкү сабагыбызда биз кайсы оюнду ойнодук? Чын жырчап оюнун ойнодук. Бүгүнкү сабагыбызда дагы табышмак таптык. Гимнди, кыргыз тилинин гимнин ырдадык. Ушул максаттарыбыз менимче билим берүүчүлүк, тарбия берүүчүлүк, өркүндөтүүчүлүк максатыбыз бүгүнкү сабагыбызда ишке ашты. Эми балдар, сабакты бүтөр алдында мен төмөнкү сүйлөм менен сабагымды аяктамакчымын. Дени сак бала, дени сак улут. Силердин дениңер сак болсо, элдин дени сак болсо, анда биздин улуттун дени сак болот. Балдар, ден соолугуңарга кам көргүлө. Саламатта болгула балдар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.